Бұл Ошналықтар малыматтық программасы студияда мен Асылбек Тағайбек олу. Саламатсызбы? Алдыда күндің негізгі оқияларынан қысқаша. Президент Садыр Жапаров Тажикстанға мемлекеттік сапар менен барат. 1-июлдан жер мұнапысы бойынша арыздарды қабыл алу тоқтатылды. 2022 жылы қабыл алынған мыйзамдын алқағында қанша жаранға қызыл китеп берилди. 8-11 июлда тоолуу райондордо сел коркунучу күтүлөт. Өзгөчө кырдалдар министрлиги тоолуу аймактарга баруудан, дарыя жээктеринде эс алуудан убактылуу баш тартып турууну сунуштайт. Президент Садыр Жапаров 8-9 июлда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча мамлекеттик сапар менен Дүйшөмбү шаарына барат. Бұл туралы президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Мамлекеттик сапардын алкагында Эмомали Рахмон менен расмий сүйлөшүүлөр, парламенттин эки палатасынын спикерлери жана премьер-министри менен жолугушуулар, президенттердин биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу мерчемделген. Мындан сырткары Кыргыз-Тажик экономикалык жана инвестициялык форуму эки өлкөнүн искусство ишмерлеринин катышуусунда түбөлүк достук концерти өтөрү пландалууда. Ош шаарында Алишер Наваи багынын көптөн бери кароосуз калган бөлүгүндө оңдоо жумуштары жүрүп, заманбай эс алуу аймагы пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине шаар жетекчилиги, жергиликтүү тургундар катышты. Бул демилге тургундардын активдүү эс алуусу жана кооз чөйрөдө убакыт өткөрүш үчүн жасалган. Тиги эмеге дөөгө чейин парк ушу продолжение болуп, уланып барып, Татнакай кооз болуп парк болуп. Бекова. Бисмилlah. Vay azama. Moğu Akburan iki şekesinde koğuzda park kılavuz. Bismillah. Bana üstünüzler, hava gelinizler. Ош шаарындагы маанилүү көчөлөрдүн бири Моминов көчөсүндө асфальт төшөө иштери башталды. Бул көчө Амир Темир мурдагы Калинин көчөсү менен Өскөналиев көчөсүнөн бириктирип, узундугу 1,5 чакырымга жакын. Көчөнүн кеңдиги 30 метрге чейин кеңейди. Иш алкагында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар, ирригациялык лотоктор, заманбап жарыктандыруу системалары орнотулат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 2024-2025 окуу жылында Ош шаарындагы мектептерден 1902 окуучунун ичинен 1227 башкача айтканда 78% босого чектен жогору упай топтоду. Мындан тышкары 2 окуучу алтын сертификатка, дагы 2 окуучу президенттик сыйлыкка ээ болду. Алтын сертификатка жетишкен 2 окуучу шаардагы жеке мектептердин бүтүрүүчүлөрү мунун жыйынтыгында Ош шаары республикалы боюнча 3-чү орунду камсыздаган. ОРТ-га даярдыктар жылдын башында эле башталган. Курстарга барган эмесмин. Негизи өзү алтын сертификат алыш үчүн 11 класстан эмес, 1 класстан окуш керек го деп ойлойм. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашкан жер мунапысынын алкагында жарандар жеке турак жайын расмий каттоого ала алышты. Маалымат кылайык, Ош шаарында жерди мыйзамдаштыруу боюнча 4000ден ашуун жаран арыз тапшырган. Анын ичинен 2000ге жакын жаранга кызыл китеп, башкача айтканда расмий жер үлүшү боюнча менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берилген. 1-июлдан тартып дал ушул жер мунапысына арыздарды кабыл алуу жарыяны токтотулду. Кененирээк Айдан Амалбек кызынын материалында. Жанаргүл Ажиматова 2019 жылы Жапалак айыл аймагынан 5 сотук жер сатып алган. Үй тургузуп алгандан кийин гана жер трансформация болбогонун билген. Мындан улан жер мунапысынын арты менен мыйзамдуу документтерин колуна алды. Эгер бул мунапыс чыкпаганда биз ушу мыйзамдаштырбай, мыйзамсыз жерде жашап жүрө бермекпиз да. Ошо мэриянын жардамы менен, архитектуранын жардамы менен ушул кызыл китебибизди турлап тактап алдык да. Алганыма ушу 1 жума болду. Ош шаарынан эле 4000ден ашуун жаран жер мунапысына арыз менен кайрылган. Анын ичинен 1935 жарандын арызы канааттандырылган. 1974 арыз азыр комиссиянын кароосунда өндүрүшүндө турат. Ар кандай стадияларда. Ал эми 776 жарандын арызы комиссиянын кароосунан баягындай отказ болуп, өздөрүнө толук кандуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул кайсыл жерлер, булар жана корук аймактарда, ушундай эле 2021 жылдын 29 октябрдан кийин салынып алган жер тилкелер,
болуп эсептелет. Ошондой эле башкы планда кызыл сызыктарда, каналдардын, суулардын дагы корголуучу аймактарында салынып калган үйлөр. Жер мунапысын алкагында каладагы 100 гектардан ашуун жер мыйзамдаштырылган. 1-июлдан тарта жер мунапысын колдонууга байланыштуу жарандардын арыздарын кабыл алуу токтоду. 2022 жылдын 31 майындагы 291 санды жобого өзгөртүү киргизилип, биздин жалпы статистикадан алып, баягы жер мунапысына боюнча мыйзамдаштырууга баягы арыздар түгөнүп, уже иш жыйынтыгына чыгып аткандыктан 2025 жылдын 1-июлунан баштап арыздарды кабыл алуу токтотулду. 2025 жылдын 30 июнь күнү түнкү саат 24:00 чейин арыздарды кабыл алып каттоо иштери жүргүзүлдү. Адистер жекеменчик документи жок, курулган, салынган кандай гана объекти же турак жай болбосун, алар мыйзамсыз деп эсептелинерин билдирет. Айдан Амалбек кызы, Азам Бузриков, Ала Тоо 24 Ош. Ош шаарында акыркы бир жуманын ичинде 3098 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу шаардын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы билдирди. Скутер жана мопед айдоочуларына да айып протоколдор түзүлүп, жалпысынан 149 унаа убактылуу айып короого токтотулду. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү жол эрежелерин так сактоого чакырат. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрүндө жүргүзүлгөн рейд учурунда ижарага берилген бир да батирде мыйзамдуу патент жана уруксат кагаздары жок экендиги аныкталды. Мэриянын маалыматына ылайык патентсиз батир берүү салык түшүлөрүнө жана коопсуздукка терс таасирин тийгизет. Мыйзам бузган жарандарга карата административдик чаралар көрүлөт. Бул багытта рейдтер мындан ары да улантылары белгиленди. Мэрия тургундарды мыйзамды сактап патент менен иштөөгө чакырат. Шаар мэриясы салык кызматы менен биргеликте Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шурматовичтин тапшырмасына ылайык азыр Ош шаарынын аймагындагы мыйзамсыз квартираларды арендага берген фактылар боюнча рейд иштерин жүргүзүп атабыз. Салык кодексинин 223 беренесине ылайык тиешелүү документи жок квартираларды арендага берүүгө тыюу салынган. Ошол себептен биз азыр рейд иштерин жүргүздүк. Бир нече ошо мыйзамсыз квартирага берип аткан фактыларды аныктадык. Баарысын азыр тиешелүү түшүнүк каттарын алып, баарысын фиксация кылып, азыр иш жүргүзүп атабыз. Өзгөн районунда мыйзамсыз менчиктештирилген 22 гектар 4 сотық жер тилкеси кайра мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык 2019-2021 жылдары Баш Төбө айыл аймагында кызмат адамдары, айылдык кеңештин депутаттары, архив кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар мыйзамсыз токтомдорду жасалма жол менен артка кайтарып, айыл чарба багытындагы жерлерде турак жай куруу үчүн өткөрүшкөн. Кийин бул жер тилкелери сатылып, чоң кирешилер алынган. Натыйжада мамлекетке ири зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча 9 адам кармалып, тергөө иштери аяктап, иш сотко өткөрүлдү. Аталган 22 гектардын 11 гектары азыр мамлекет ипотекалык компанияга көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн өткөрүлүп берилди. Ош шаарында күз-кыш айларына даярдык иштери жүрүүдө. Энергетика жылуулук тармагы кызуу даярдык көрүп жаткан маалы. Бул жасалып жаткан иштер керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу болуп саналат. Даярдык иштери качан башталды, кандай жүрүп жатат, кийинки материалда сөз болот. Кыш мезгилине даярдыкты жаз келери менен баштоо зарыл. Себеби жылытуу мезгилине даярдык иштери аз эмес убакытты талап кылат. Ушул тапта Ош электр тармактар ишканасынын кызматкерлери көмөк чордондорду капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатышат. Учурда калаанын Курман-Жандатка көчөсүндөгү көмөк чордонду оңдоо иштери жүрүп жатат. Оңдоо иши 15 күнгө чейин убакыт талап кылынат. Күз-кышка даярдык иштерин көмөк чордонун 200-чү горбанисанын ичинде жүргүзүп жатат. Бизде бардык материалдар жетиштүү. Ошо кышка даярдык иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүт капиталдык оңдоодон көмөк чордонубуз өтөт. Ичиндеги эскилиги жеткен бүт тетиктери алмаштырабыз. Автомат, рубильник, разнитель жана башкаларды бүт алмаштырып, жаңысын коюп, актап, сырдап кышка даярдайбыз. Ушул жердеги тургундарды да туура түшүн менен кабыл алып турушуңуздарды суранабыз. Күз-кышка даярдык жумуштары аймактарда да жүрүп жатат. Быйыл 35 киловаттан жогорку чыңалуудагы 15 көмөк чордонду жаңылоо планга кирген. Анын дээрлик 80% жаңыланып бүттү. Муну менен бирге акылдуу эсептегичтерди орнотуу жумуштары дагы жүрүп жатат.
Аба чубалгылары боюнча 35 километр аба чубалгы пландаштырылган. Аны да аткарып бүттүк. Ошондой эле 6,04 киловольттук тармактарыбызда да 353 трансформаторубуз пландаштырган болсо, аны дагы аткарып бүттүк. Жана андан сырткары бизде ушу суу ташкындарынан коргоо жаатында дагы бизде да ошол бир көмөкчү ордондордун айланасындагы ушу арыктарды, лотокторду баардыгын тазалап аткарып бүттүк. Күз-кыш мезгилинде даярдык иштерин жүргүзүү боюнча шаардык мэрияда атайын штаб түзүлгөн. Шаардагы жылуулук камсыздоо жана жылуулук электр борбору ишканасы көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук түтүкчөлөрүн алмаштыруу иштерин аткарып жатат. Жылуулукту бизде негизинен Ош шаардык жылуулук электр борбору муниципалдык ишканасы, Ош шаар мэриясынын Оштес мурунку жылуулук Оштогу жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы, теплоснабжение. Ушул эки ишкана негизинен шаардыктарды жылуулук менен камсыздайт. Даярдык иштери кайсы айга чейин жүрүп? Бизде даярдык иштери негизи азыр учурда текущий иштер, ремонт иштери болуп атат. Текущий ремонт иштери болуп атат. Баягы жылуу түтүктөрдүн эскиргендерин жаңылап атышат. Андан сырткары муниципалдык аймактык башкармалыктар менен МЖК тарабынан дагы калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп, подъездиңерди жылуулагыла, фалбальный часть өткөн жыл ысыбай калган домдор бар да, мисалы айрым домдор бар. Алардын багы жылуулук түтүктөрүн алмаштыргыла деп элдерге түшүндүрүү иштерин кылып атат. Баягы элек долбоор менен кээ бир жылыбай калган домдордун жылууту түтүктөрүн алмаштырып берип атышат. Ушундай иштер эми негизинен процесс кетип атат. Оңдоо иштери жүрүп жаткан жерлерде электр жарыгын берүү убактылуу токтотулуп жатат. Жергиликтүү тургундарга бул тууралуу алдын ала кабар берилүүдө. Айымкан Исрал кызы, Айбек Үсен уулу, Ош. Жарандарды жакырчылыктан чыгаруу максатында мамлекет тарабынан социалдык келишим долбоору быйыл дагы уланууда. Статистика боюнча алсак, ишкердик баштагандардын басымдуусу тегүүчүлүк, мал чарбачылыгын жана соода сатык менен алектенип жатышат. Ош облусунун тургуну Айгүл Ташматова 100 000 сом менен ишкердик баштап учурда каражат таба баштады. Анын кантип кирешиге чыкканы туурасында кезектеги сюжетте кенен сөз болот. Араван районунун Кермету айыл аймагынын тургуну Айгүл Ташматова азыр ишкер айымдардын бири. Ал 2 жыл мурун үй кожойкеси болуп, 2 баласынын тарбиясы менен гана алек болуп келген. Ошол жылы перзенттерине мамлекет ай сайын берген жөлөк пулдан баш тартып, социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сом акчалай колдоо алган. Ал каражатка тигип бычууга керектелчү жабдууларды алып, тигүүчүлүк менен ийгиликтүү алектенип келүүдө. 2 балага пособие алчу элем жөлөк пул. 1200-дөн 2400 сом. Анын ордуна 100 000 кайтарымсыз 100 000 сом алып, ушундай ишкерликти баштадык. Кыздарга сеп тигип атабыз. Азыркы күндө 3 адам менен жумуш ордун камсыз кылып отурабыз. Кыздарга сеп тигебиз, көйнөк тигебиз, ушундай. Мындан дагы чоңураак жумуш ордун чоңойтууга дагы эме кылып жатабыз. Аракет кылып жатабыз. Азыр өз айыл аймагындагы буйртмаларды алып иш кылат. Көбүнчө кыз келиндердин себине жууркан төшөктөрдү тигүүдө. 2 жылдагы аракети мээнетинин акыбети дагы кайтып жатканын айтты. Тапкан пайдасына дагы 2 тигүү машинасын, кошумча 3 жумуш орун түзгөнү жетишкен. Буйртмалардын саны улам ашкан сайын дагы жумуш орундарын көбөйтүү зарылчылыгы бар. Ал үчүн мамлекеттен пайызсыз 200 000 сом насыя алууга кезекке туруп койгон. Жумуш ордун көбөйтүп, айылдагы эжелер менен 5-6 эжелерге дагы жумуш ордун камсыз кылып, анан айлык берип, жумушуна карата акча берип, кичине жумуш ордун чоңойтабыз. Бизге дагы ушул пайызсыз 200 000 берсе, ошонун жол жоосун оңоюраак кылып берсе, ошону алып дагы кийин жумуш ордун чоңойтойлу деген ой максаттарыбыз бар. Кермету айыл аймагы боюнча жалпы айтсак 140 жаран социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдон алышкан. Алардын басымдуусу учурда тигүүчүлүк, чарбачылык менен алектенип жатышат. Белгилесек, аталган долбоордун катышуучуларына 200 000 сомдон пайызсыз насыя берүү мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Пайызсыз насыяны Керметуудогу 2 ишкер алып, ийгиликтүү пайдаланды. Негизинде биз Кермету айыл өкмөтүндө 2022 жылдан бери президентибиздин жарлыгынын негизинде кайтарымсыз акчаны берип жатабыз. 2022 жылдан бери бизде 140
жаран алды, кайтарымсыз акчаны. Көбүнчө бизде ошо магазиндерге, дүкөндөргө, чарбага алып иштетип атышат акчаларды. Азыркы күндө 2025-жылы дагы бизге азыр 53 квота берилсин деп арыздар түшүп атат жарандардан. Азыркы күндө 33 адам кезеги келип, бүгүн эртең түшөт деп турат, акчасын алышат. Жакшы пайдаланышты иштетип атышат, мынтип кеңейтебиз деп атат. Дагы канча чозулат, дагы алабыз дегендер көп бизде. Ошолордун арасынан да пайызсыз 200 миң сом берилип атпайбы? Ынасач, ошондо алгандар барбы? Анан алардан канча алды мисалы? Пайызсыз 200 миңди алгандар бар. Бизден Бийиктоолу чөгөм айылынан 2 жаран алды. 200 миңде чарбага деп алар ошол чөгөм менен кичик алай көбүнчө чарба үчүн алар кечеги күнү алып кетти, 2 жараныбызды алды. Азыр дагы ушул мына дүкөндү иштеткен эже дагы алам деп кезектеп турат. Айта кетсек, жарандарды жакырчылыктан чыгаруу максатында мамлекет тарабынан 2022-жылдан бери социалдык келишим долбоору ишке ашып келет. Ушул күнгө чейин Ош облусу боюнча 10 миңге жакын жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр социалдык контракттын негизинде айыл чарба, кол өнөрчүлүк, калкты тейлөө, соода сатык багыттары боюнча бизнес долбоорлорун түзүп, социалдык жардам аркылуу ишмердүүлүгүн жүргүзүшүүдө. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ош. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидромет кызматына шилтеме берүү менен 8-11 июл күндөрү болжолдонуп жаткан нөшөрлүү жаңга байланыштуу тоолоо жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертти. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрү болжолдонууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарга тоолуу аймактарга баруудан, дарыя жээктеринде эс алуудан убактылуу баш тартып турууну сунуштайт. Ушул жана башка маалыматтар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Алдыда сиздерди эртеңки күнгө карата аба ырайы туурасында маалымат тааныштырабыз. Саламатта туруңуздар.